Рахмат. Кейінгі сөз депутат Абдибаева Айсара Нышанова беріледі. Рахмат. Гүлнара Маришевна, сіз жаңы келгеніңізде бір сұныш бердім эле да. Аял жетекшілерді қолдойм. Анын ичинен сізді аябай қолдойм. Рахмат, ушунчалык түнү күнү иштеп атасыз. Бирок биздин медицинадагы деле артта да. Мынакей миллиондоп гранттарды бөлүп атабыз. Мына боор оорусу менен мына биздин жакшы жаш бала өтүп кетти. Ошого сиз проекттилерди жазып, ошо болбогон эле сумма турат экен да, ошол аппараттарчы. Өзүбүздүн мамлекеттик медицинаны көтөрүп коесузбу деп сурандым эле жаңы келгениңизде. Ошо багытта иш алып барып атасызбы? Урматтуу Айсара Нышановна, ооба. Бул багытта биз азыр жанагы трансплантология боюнча, боордун жана бөйрөк боюнча жумушчу топ мыйзамды кайрадан карап чыгып азыр бүтөйүн деп калышты. Буюрса жаңы жылдан кийин сиздердин кароого биз алып келели деген үмүтүбүз бар. Андан тышкары Туркия менен биз байланышып, жакында эле чоң делегация ошол боорду алмаштыруу, борбордун директору баш болгон чоң делегация келип, биз 3 тараптуу меморандум түздүк. Ал боюнча алар ошол биздин Кыргызстанга ошол боорду алмаштыруу боюнча атайын клиника куруу, анан биздин ошол үйрөнө турган бүт адистерибизди, тамак ашын, жатаканасын баарын бекер алар үйрөтүп бере турган болуп атышат. Буюрса бул ишти колго алабыз деп аябай аракетим чоң, Айсара Нышановна. Жакшы кабарыңыз бар экен. Себеби мага мыйзам менен кайрылышты да, ошо боордун трансплантациясы жөнүндөчү. Анда сиздерде каралып аткан болсо, биз анда жөн эле кое туралы да, туурабы? Чогуу иштеше беребиз, Айсара Нышановна, мен сизге жолугам. Анда сүйлөштүк, рахмат.